Октябрь окуясына бүгүн толук 1 жыл болду. Ал башаламандыктан айрым мекендештер ден соолугунан зыян тартып, жоготууларга учураган. Алардын арасынан Алтынбек Жуматаевдин үй бүлөсүндө айрыкча оор жоготуу болуп, 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу жарык дүйнө менен кош айтышып кете берген эле. Жыл айланып, биз Үмүтбектин үй бүлө мүчөлөрү чогуу иштеген кесиптештери менен маектешип, маркумду эскердик. Анын атасы Алтынбек Жуматаев Үмүтбек жаңы төрөлгөн инисине ат коюп, бирок инисин көрбөй көз жумуп кете бергенин айтып кейди. Митингге чыгарын айткан эмес бул. Ошол күнү кечинде опасына айтып, чалгылачы. Бала үйдө экен, жумушта экен, көчөгө чыгып кетпесин деп анан чалганбыз да, мен алдымда чалган. Мен алдымда чалып, сүйлөштүк, мен эми жумуштан чыктым. Үйгө баратам. Чай ичип, эс алам, эч жака чыкпайм деген да. Ошол ойдон эле анан эми дуа кылып жатканбыз. Эртеси күнү күндөгү жумуш, күндөгү тирлик. Мен обедтерде түшкөн мал район центрге барып калдым, строй материал алган деп иштер менен. Делим чалып калды, ушундай болот, биз Бишкекке болоң, балаңыз каякта экенин билбедиңизби деп. Жок, кечээ сүйлөшкөн. Кечинде сүйлөшкөнбүз дедим. Чалып да билем. Сен чалып биз билип коюңузчу, ушу биздин айылдан экен бир бала. Ошото сизди айтып атат, балдар сиздин ушу Алтынбек байкенин баласы экен деп. Вот чалып билип коеюн деп чалсам, булдук кетет как болот, эч жооп бербейт. Сообщение, смс'терди жаздым. Кийин жок. Башка адамдар окуп калса болот деп, ушу уулум телефон эле уулумдан кабар берип койгула деп жаздым. Жооп болгон жок. Биякта иштеген жерине чалдым. Туугандарга чалдым. Ушу жакын арада көргөн, күндө көрө турган адамдарга. Алар да телефондорун албай, жок, өчүк кээ бирлери. Кабарлаша албадым. Мам чалып эметим, будок барат өзүнүн телефонуна, берик туугандардыкына кээ бирине барат, кээ бирине барбайт, албайт барса да. Мен де анан строй материалдарын алып, үйгө кайтып келдим эртеси, 6-сы күнү. Саат где-то 4-кө жагында. Анан үйгө келип, жутумда жүрөк дагы сезип атты да. Анан кой деп балдарымды эметип, чай койгула, чай ичип алайлы деп. Анан келинчегим телефондон эметип, чай ичип атканбыз. Бир эмеден эле ютубтан кайсы эмеден чыга калбайбы, ушундай Алтынбек уулу Үмүтбек. Блок эметип каза болуп калды деп. Сөз менен айтуу оңой, бирок жүрөк менен көтөрүү кыйын да. Бир жыл алдын барды да, каникулдун алдында барды да. Мага чөпкө үй иштерине жардам берип, кыйла жүрүп кеткен. Окуум аяктап калдым. Бияк жалаң жумуш менен болот дагы, анан майда окуулар болсо окуйм деп. Окуу иш болуп жүрүп атканда чоң окууга деле аракет кылбады. Бизди аяп кыйналбасын дедиби. Окуп кантип тем болсо дагы силерди шаарга көчүрүп келем деп, шаардан бир ишкана ачыпчы. Шаарга силерди көчүрүп келем. Өзүчө бир чакан ишкана ачып, карындаштарымды жакшылап, татыктуу билим берип окутам деп аракеттер жакшы болчу да. Ак көңүл бала эле. Динден кабардар, 2 жыл катары менен каникулда бош жүрбөсүн деп арабча окуу үйрөнсүн деп медресеге бердим эле 2 жыл. Окуп өзүнө керектүү билимдерди алган эле. Ошол жагынан дагы шаарда жүргөнүнө кабатыр болбойт элем да.
дин жолунда түз жүрөт эле да. Эч ким балам дедирбесин. Эч ким балам дебесин, эч бир ата эне балам дебесин. Өтө кыйын. Сыртыңдан билдирбегенге аракет кыласың, бирок жүрөктөн чыгарып салбайсың да. Боорет. Балаң болсо көзгө көрүнүп турса, биздин дагы сонун алга койгон өзүнүн максаттары бар эле. Биздин дагы баладан үмүтүбүз чоң эле. Он 19 жаш, уже 20-га чыкмак. 21-22. Бир жыл 2 жыл аралыгында үйлөндүрмөкпүз. Улуусу деп. Азыр иниси бар. Иниси 1,5-2 жашка жакындап калды. Ошо Кудайым ушул болду берген экен, кызы ушуга инисиге алаксып, апасы бейис болду. Инисинин атын Үмүтбек өзү койгон. Январдын так 8-inde төрөлдү. Сүйүнчүлөп, бага чалып, анан атын ким койдуңуздар деп сурады эле, биринчи сураганда эле. Анан жок, атын кое элек дем, төрөлдү. Сүйүнчүлөп атабыз ага. Сен атын мен коеюн. Мейли. Кандай ат коеюн? Раатбек. Болду, балам. Башка аттар жокпу, варианттарыңыз? Жок, ата ошо Раатбек деп коюңуздарчы. Бул балам мен өзүм өстүрүп, өзүм чоңойтом. Эч нерсесин кем кылбай, бүт өз бар жогун өзүм көтөрөм. Раатбек коюңуздарчы ата. Анан бир тууганы болсо койду, анан сөзүн өтүрбөй ушун бир тууганы деп, мейли деп, анан Раатбек деп азан чакырып коюлган ат ошо Раатбек. Агасы Үмүтбек койгон. Үмүтбек жаштайынан табиятка, жаныбарларга жакын өскөн. Бүркүт таптап шаарга окууга кетерде жаныбары менен коштошкусу келбей, араң сапарга чыккан эле дейт атасы. Биз күн ара сүйлөшүп турчу элек да. Күн ара. Сүйлөшпөй калсак эле, бүгүн чалбай калдык, бүгүн чалбай калдык деп отуруп анан чала калат элек да. Аз чала калып анан бөлүшүп, кандай болуп атасың деп. Же Үмүтбек бизден сурайт эле, кандай болуп атасыңар, эмне кылып атасыңар, кандай болду депчи. Куш тарбиялап, учуруп, куш таптаган эле. 2-3 куш таптап учурду. Бир жолу акыркысы ошол 9-ду бүтүп эметкенде бир чоң кичинекей аппак эми эле түнү чыгып келаткан эме чөжө да эми кызыл эле башты. Ошону багып чоңойтуп, чоң бүркүт болду да баягы. Бир гана Үмүтбекке конот да, мага келбейт. Ошону учуруп таптап, анан учурат, учуруп коет, анан учуруп 1 саат 2 саат өтүп жүрөт. Келет Үмүтбектин эмесине жаңсоо көрсөтсө келип конот. Бизге эме кылбайт. Анан окууга жөнөй турган болуп калды. Анан айттым, балам, кушуңду мен карай албайм. Өзүң бирөөгө бересиңби? Ооба болбосун, эми биз деле Алланын жараткан эмелери, канаттуу куш. Мында ооба болот. Бирөөгө бер, же учур десем, анан ата, бирөөгө берсем кандай карайт? Учурайынчы кете бекен деди. Анан учурду. Биринчисин айланып туруп алды да баягы. 3, 4, 5 жолу. Экөө бири-бири менен кыйлада коштошту, кетти. Анан Үмүтбекти жөнөттүм шаарга. Анан Үмүтбек кетти. Баягы куш бир жума келип жүрдү да. Бир жума. Келип 2-3 жолу айланат, чуюктап айланат. Мен жаңсоо көрсөтсөм, Үмүтбек көрсөткөн эмелерди кылам. Келбейт. Бир жума келип жүрдү да. Нагима Алтынбек кызы Үмүтбектин бир тууган эжеси. Ал маркум менен чогуу өскөн балалык чагын эстеп, бир боорунан ажыраган ал кайгылуу күндү мындайча баяндап берди. Мен ошол күнү октоп жатканда курбу кызым чалып, ушундай энең ооруканага түшүп калыптыр деп ушинтип айтты да. Анан
дароо эле Үмүттүн номерине чалдым. Чалсам ошол жерде медсестра эже алып, ушундай Үмүтбек катуу ооруп эме деп, абалы өтө оор, батыраак келип калгыла деп ушинтти да, адрести берди. Мен өзүм бара албайм, кичинекей балам бар болчу. Сразу эле чоң атамдарга чалдым, туугандарыма чалдым, баргылачы деп. Анан ошентип алар бар жолдошум да сразу эле жөнөп кетти. Анан мен аларга кайра чалаттым. Анан бизди киргизбей атышат деп ушинтти да алар. Биз кире албай атабыз. Кирсе жакшы эле эме болсо биз сага айтабыз деп ушинтти. Анан кечке чалаттым, өзүнө да чалаттым. Бирок мага эч ким айткан жок. Уже каза болуп калган. Бирок дагы деле мындай жакшы эме менен күттүм да. Может, жабылып башка бирөө болуп калды окшойт депчи. Ушинтип күттүм көпкө. Бирок дагы деле ишенбейм, жок экенине. Көчөдө киши көрсөм дагы ошондой мындай окшотуп издей берем да. Ошол болуп калсачы деп. Жок, эне жүрөгү баары бир сезет деген чынкен мен ошондой ишендим. Кайра ошол Үмүткө чалыптыр. Мага дагы чалды, көп чалды. Мен улам ыйлап атсам, акырын күлгөндөй болуп, жылмайып эле жооп берип аттым. Апа, мен чалсам да калбай атат, билбейм деп. Анан чалып көргүлөчү деп. Ушинтип аттым да. Үй бүлөдө тунул болгондуктан Үмүтбек өтө жоопкерчиликтүү, иштерман, элпек бала болчу дейт жакындары. Өзүнөн кийин өсүп келе жаткан карындаштары жана жалгыз инисин каржылоого кол кабыш кылуу үчүн окуудан сырткары иштеп да жүргөн. Тигүт цехинде чогуу иштеген кесиптештери да Үмүтбекти эскеришип, анын өз жумушуна берилип эмгектенген, улуу кичүү дебей сый урмат көрсөткөн элпек бала дешет бир ооздон. Мына Үмүтбек ушул машинкада иштечү. Ушу эртең менен бизде эле убакта келип, ушул жерден жандырып эле ушундай иштечү. Ушул жерде отуруп иштечү. Ошол акыркы убактарда ушул жерден иштеп, ушул бойдон кеткен да. Үмүтчү. Бул жерге иштегенибизге мына 4 жыл болуп атат. Где-то бир 2 жылдан кийин Үмүт бул жерге келген. Ал Үмүт мен айылдаш иним болот. Жакшы бала болчу. Асылы могу телефондогу программага, сайттарга күчтүү, жакшы түшүнгөн бала болчу. Ошол жагынан мага да көп жардам берген, бул жумушка чейин эле. Бул жерде да көптөгөн коллективдер менен жакшы иштешип, тил табышып, өтө жакшы бала болчу. Жумуш берүүчүлөр да анын жөндөмүн баалап, жогорку окуу жайга окутуп, дизайнер кылып алып калууну максат кылышкан экен. Кытайдагы окуу жайлардын бирине окуу акысын төлөп берүүнү да сүйлөшүп жүргөнбүз дейт Асылбек Аматов. Ушул бут тарабына эме түшкөн экен, ошолдо жарылганда ушул жактан кеткен да. Эми кан көп кетип калды, уже больницага келгенче эле ал кайтыш болгон. Бул көбүнчө телефондорду дагы жакшы, мындай бузулган телефондорду оңдоп, ошондой кылчу да. Анан мунун деген мен ошол жөндөмдүгүнө бар үчүн, жөндөмү бар жигиттерге, балдарга көбүнчө эле мындай поддержка берем да. Бул Үмүтбекти дагы мен ошол грант менен Кытайга окууга өткөрөйүн деп өзүнө айтканмын. Ошол жакка барып бир жумуштун же бир кызыккан эмең болсо, ошол жакка тапшырып, ошол жактан мындай эмеңди өстүрүп кел, мен окууга, потому что булар деген эми өсүп келаткан балдар болгон, эми 19 жашта эми кичинекей эле бала дейм. Октябрь окуяларына 1 жыл болгон датанын алкагында президент Садыр Жапаров Үмүтбектин үй бүлөсүндө Бишкектеги үйдүн ачкычын тапшырды. Үй уулумдун ордун толтура алмак беле деген маектешибиз 1 жыл аралыгында көңүл айтып, колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылыгын билдирди. Эми бул деле убакыт талап кылат го. Азыр эле тура калып, тура эле көчүп келгенге аякта чарбам бар, мал бар дегендей ойлорум бар. Тала дыйканчылыгым бар. Анын баарын жооп кое албайм да. Убакыт көрсөтөт ошондуктан. Кыздарым азыр айылдагы улуусу 8-класс болду. Андан кийинкиси 6-класс. Кыздарым окуу жайга тапшырган убактарга балким өздөрү келип окуйбу. Убакыт көрсөтөт да аны. Азыр тура калып эле көчүп келе калышып, планда жок. Үмүтбек өткөндөн кийин 40 жылыгын өткөргөнбүз анан бияка Садырнур Кожоев чакырган эле.
Ушунча кыз менен үйлөө менен келип ал кишинин кирип чыкканбыз, жолугуп ошондо мэрияга табышталганда үй жөнүндө маселе көтөрүлүп, ошол тез арада ичинде бир эме бергиле деп табыштаган эле. Ошо мэриядан кожоюштун тапшырмасы менен мына эми берилип атат да үй. Ушунча үй жай баламдын ордун алмаштыра албайт. Баламдын орду башка. Бирок рахмат мэрияга, Садыгын Кожоюшка, үй бүлөсүнө ушул жыл аралыгында бизден көңүл сураган баардык журтташтарыма, мекендештериме, алыска жүргөн, Россияда жүргөн мекендештерибизге, Америкага чейин чалып тынбай моралдык, материалдык жактан жардам көрсөтүп көндөргө бүлөбүз атынан ыраазычылык айткым келет да. Эскерте кетсек, 2020 жылдын 5 октябрында парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл толкуп митингге чыккан. Ошол туштагы бийлик аянтта чогулган элди таратуу үчүн көздөн жашагызуучу заттарды колдонгон. Анда 90дон ашык мекендешибиз жаракат алып, 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу курман болгон.